Usta sizden sorayın degen Süleyşkan kızım var bolsa da köp жылдан beri сүйлөшөм. Emne kızım var ile? Süleyşkan kızım. Al kim kандай kız bolat al degen. Nikelep algan degen söz mü? Nikele emes, ошо экөөбүз бири-бирибиз кыз жигит болуп жакшы көрүп жүрчүк да. Kız jigit degen kanday degen bolat al ne degen söz? Ata-eneler kudalaşıp koygan degen söz mü? Ошентип үйлөнөм деп ниет кылып аткан кызым болчу да. Siz üylөнгөнгө ниет кылып bir көчөдө эле bir кыздын üylөнгөнгө ниет кылып койгонсуз. Жок, хижап кийип алып мен жөн жакшы мамиле эдебиз да. Hijab kıygan kız biri menен сүйлөшө бере ошентип кандай болот экен? Айтыңызчы, мен кыйналып кеттим, түшүнө албай элем. Колокот сүйлөшүп, анан сүйлөшүп алып турмушка чыгып кетти. Андан келсем мен кайра кечирип, кайра сүйлөшүп аттым да устаз. Кайра дагы келип калды ажырашып. Ошондо да анан кечирип мен аны менен сүйлөшүп аттым эле. Estağfurullah. Kандай geçiret? Özü sizin işiniz geçire turgan iş mi? Özü ikisi çok söylöşüp atkan biröv menen. Ошо турайын дегенде тура кыламбы же тура эмес? Albatta to'g'ri emas, albatta to'g'ri emas. Qiz jigit bo'lib söylöşkön degen jo'q, al japoychilik, al varvarchilik. Oşondo soyquchilik. Tem boyla janagı jo'luqchan hijabchan menenchi taptaqir söylöşpöңüz. Jo'luq salınıp olturup, oşonu bilbese demek bu degen şaytan kız eken. Gördünüzbü? Siz menen söylöşse, erge teyip kesse, kayra gel dagı söylöşse, ne degen akmakçıl, dagı hijab kiygen bolsa, hijabtan aylanıp ketkir. Andan jabı ağız kaşыңız, andan üylönmöңüz taptaqir. Сүйлөшкөнүм дагы туура эмес эми. Туура эмес, сүйлөшкөн болбойт кантип. Барып бир көрүңүз, никелешип алыңыз болду. Анан устаз мындай да эле турмушка чыккан пайгамбарыбыз деле ошондой болгон, күйөөдөн ажыраган эмени алган десем. Жок, ала бериңиз. Бир эмес 10 жол чыксын күйөөдөн. Бирок тигинтип никелешип сүйлөшкөнүңүз болбойт да. Никелешип сүйлөшкөн, никелешип кыз жигит болгон мамиле туура эмес. А бирок үйлөнгөндө ала бериңиз. Пайгамбарыбыз Хадиче энебиз үйлөнгөн, ага чейин 2 жол турмушка чыккан Хадиче энебиз. Турмушка чыккан айып эмес, ажырашкан да айып эмес. Бирок никелешип тигинтип кыз жигит болуп жалжактап көчөдө сүйлөшүп жүргөн туура эмес деп айтып атам, урматтуу бир тууганым. Кыз жигит болгон туура эмес. Угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах, баракату, магфирату ва хасанату ва ридван. Кудайга шүгүр, рахмат таксырым. Устаз, менде мындай суроо бар эле сизге. Мен өзүм ошо немеде 5 вакыт намаз окуйбуз, анан мына Ленинский мечиттердин бирине барып бир имамдан неме кылдык эле, өзүбүзгө дем салдырып коелу депчи. Кайсы Ленинский? Мына жолдун боюнда Алматинге дагыбы? Ошо Ленинский мечиттердин биринде да. Биринде айта бериңиз. Имамдын атын атабай эле коеюн. Анан ошолго барып анан ал мага кичине дем салып анан ал имам айтат мага. Неме сизде дейт монда сыйкыр сыяктуу бир нерсе бар экен, сизди 5-6 жолу тазалап окуш керек, анан бунун акысы ошо 10 000 сом болот дейт. Ушул маселеси кандай болуп калат, ушуну билейин дедим эле сиздер. Эми кээ бир молдорлордун адистиги болот, ошолор адамда жин бар, жин жок экендигин баамдашат да. Ошондой молдорлор бар, Жыгал Карын бар, Нурмухаммад Карын бар. Ошолор ушинтип айтса бир жөн. Ana men bilgenden ошол таква молдокелер мынча тыйнап келесин дебейт, ыраазы болгондон берет, көңүлдөн чыгарып. Бирок адамдар түшүнүш керек, көңүлдөн чыгарып берет десе, барса бир жыртылган 100 сомун чытап кетип калат, көңүлмөн чыккан ушул деп. Ал аны 1 саат 2 саат дем салып берет. А докторго барганда докторго калган акчаны кадимкидей берет. Арчы чыкырып кадимкидей берет. Ошондон да кээ адамдар түңүлгөндөн дем салбай коюн адамдардын баары келет. Дем салса убакыты кетет, тигилер тыйын бербей кетет. Ошол себептен баа койгон болуш керек деп айтат элем мен. Эми кане ошондон жакшы болуп кетсеңиз, анда 10 000 сом берсеңиз